Эми Аллах Тааладан башкадан коркуу кандай болот дегенде, бул Аллах Тааладан башкадан коркуу ширк болгон деңгээли алымдар айтышат. Эгерде Аллахтан башка сыйынылган нерселерден Аллахтан корккондой корксоң. Мисал үчүн, кээ бир адамдар бар, кээ бир мүрзөлөрдү, кээ бир жерлерди ыйык тутат. Же болбосо бир олияларга сыйынышат, чынбы? Ошолор бир пайда, зыян берип коет деп коркот. Ошо жерде мисал үчүн бир адамдар сыйынган жерлер болсо, ошо жерге барып туруп, ошо жерде бирөөнүн каргаган болсо, ошонун каргышы тиет деген болсо, ушул жердин каргышы тиет деп ошол нерселерден коркуп аткан болсо, бул Аллахтан корккондой коркуу. Жана ошолордон корккон үчүн ошолорго ибадаттын түрлөрүн арнашат. Бул не? Ширк болгон деңгээлде. Жана алар не? Эч кандай түздөн түз байланышы жок туруп, себептерин кылбай туруп, зыян берип коет деп коркушат. Жана ошондой эле хауф сир деп коет, жашырын коркуу. Мисалы үчүн олиялардан, ак сөөгүттөрдөн, төрөлөрдөн жана башкалардан буларды ыраазы кылбасаң өлбөй каласың, өспөй каласың деген сыяктуу жүрөгүндө адамда коркунуч боло турган болсо, ушунун баардыгы эмне? Ширк болгон коркунучтар. Мусулман адам Аллах Тааладан гана коркуш керек. Пайда зыянды Аллах гана, эч кандай бир себеп түздөн түз байланышы жок туруп, Аллах Таала гана бере алат. Ал эми махлукаттар болсо, ал сөзсүздө бир себеп менен түздөн түз байланышы бар болгон болсо, анда коркосуң. Эми бул биринчи деңгээл ушул ибадат деңгээл. Эгерде ушуну жана Аллахтын гана колунан келе турган иштерде адамдардан, махлукаттардан корко турган болсо, анда ал чоң ширк кылган болот. Мисалы үчүн Аллахтан башка бирөөлөр тозокко киргизип коет, азаптап коет, түздөн түз себеби жок эле зыян пайда берип коет деп корко турган болсо, бул Аллахтын колунан келе турган иштер, ал чоң ширк кылган болот. Экинчи түрү коркуунун бул алымдар айтат, табигый болгон коркуу. Табигый болгон коркуу бул ширк болбойт. Мисалы үчүн, эгерде бир жырткыч жаныбардан коркуп аткан болсо, бул табигый коркуу, андан бардыгы коркот. Ал эмне? Зыян бере алат. Чындап эле сага зыян бере ала турган, түздөн түз себеби бар, байланышы бар, зыян бере ала турган нерседен корксоң, бул табигый коркуу болот дагы, бул эмне? Күнөө болбойт, ширк болбойт.